Кудайдын чакырыгы 25-июль. Иса жерге бизге үлгү көрсөтүү үчүн жана өз патшачылыгынын мыйзамдарын үйрөтүү үчүн гана келген эмес. Ал бизге ошол патшачылыкка алып баруучу жол болуп берүү үчүн келген. Анткени өз күчүбүз менен биз ал жолду эч качан таба алмак эмеспиз. Жаккан жазган жакшы кабардын 14-бөлүмүндө Исанын белгилүү сөздөрү жазылган. Жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. Мен жолмун, дейт Иса. Жол эки жакты байланыштырып турган көпүрө сыяктуу. Иса Кудай менен күнөөкөр адамдардын ортосундагы жалгыз көпүрө. Мен чындыкмын. Абсолюттук чындыктын толук көрүнүшү. Анын бардык сөздөрүнө жана иштерине толук ишенүүгө болот. Мен өмүрмүн. Ал азыркы жана түбөлүк өмүрдүн булагы. Күнөө бизди Кудайдан бөлүп койгон. Натыйжада биздин күнөөкөр табиятыбыз анын ыйык табиятына каршы болуп калды. Ошондуктан Иса асманды таштап, өзүн басынтты. Кулдун кейпин кийди. Айкаш чыгачка чыгып, өзү татыктуу болбогон өлүмдү кабыл алды. Андан кийин өлгөндөрдүн арасынан тирилип, күнөө менен өлүмдүн күчүн жеңди. Мунун баары ага ишенген ар бир адам бул дүйнөдө да, түбөлүктө да жаңы өмүргө ээ болуш үчүн жасады. Жана ал мунун баарын сүйүүдөн улам кылды. Кудайдын сизге болгон улуу сүйүүсү бүгүн жүрөгүңүзгө сороону чалып келсин. Сиз бул сүйүүгө татыктуу болуу үчүн эч нерсе кыла албайсыз. Ошол сыяктуу эле аны жоготуп алуу үчүн да эч нерсе кыла албайсыз. Жөн гана ал жиберген уулга ишениңиз. Эгерде ушул убакка чейин Машакты жүрөгүңүзгө кабыл ала элек болсоңуз, анда бүгүн сиз үчүн чакырык жаңырып жатат. Иса Машак жөнүндөгү жакшы кабарга ишениңиз. Биздин куткаруучубуз башка жол жок жерде жол бар экенин көрсөтүү үчүн келген. Жана ал жалгыз чыныгы жол.